Но 2 жылдан бери өзүңөр билесиздер, мурун ушу Москва шаарында подземкаларда сатылып калган. Частный фирмалар правалар жазашчы. Бүгүнкү күндө ушу мамлекет кадам менен оңдоп келатат. Мында баса белгилеп коюш керек деп ойлойм да. Себеби дегенде бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан мына айдоочулук күбөлүктөрдү өзүбүз чыгарып баштадык. Мен ушул статистиканы айтып коеюнчу, 2025-жылы ушул транспорт каражаттарын артынан канча адам каза болгон. Ошону бир ойлонуп коюш керекпиз да. 900 адам 2025-жылы каза болуптур. Анын ичинен 99 жашы жете элек балдар экен. Биз статистиканы карабастан, биз ошол үй бүлөнүн азыркы күндө кандай абалда экенин да биз аны ойлонгон да жокпуз. Себеби деген, мен ойлойм ушу 10 айбы, 6 айбы ушу праваны даярдаганын ошолордун эмеси ситуациясын биз түшүнө албайбыз. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, бул көйгөйдү системдүү түрдө чечилип келе жатат. Ар бир реформа бул оңой болбойт. Себеби мамлекет бүгүнкү күндө өз жанагы апробационный период деп биз коомчулукка дагы жеткизип коюш керекпиз. 30 августка чейин эле бул ошол периодту биз талкуулап, анан ошонун жыйынтыгы менен бир чечим чыгарабыз деп мына мамлекет тарабынан ошондой түшүрмөлөрдү берип атат. Ошол себептен мен ойлойм, бүгүнкү күндө ушу талкууларды токтотуп, ошол мамлекеттин саясатын колдоп, ошол боюнча бир ишти алып барышса, мүмкүнчүлүк бериш керек. Себеби деген адамдын өмүрү бул эң жогорку эме болуп эсептелет болуш керек. Биз автоунааларды жөн эле карабаш керекпиз. Автоунаа бул укуктук, фактылык, бул мындай коркунуч жолду алып келе турган адамдын өмүрүн алып кете турган нерсе катары караш керекпиз. Ошол себептен мен ойлойм, ушу талкуулар токтотуп туруп, ушу мамлекетке дагы бир жолу айтат элем, мүмкүнчүлүк бериш керекпиз. Чынында мамлекет өз көзөмөлүн алыш керек. Бул өтө көйгөйлүү маселе. Бул жылдан жылга адамдын өмүрүн алып келе турганда көбөйүп келатат. Муну токтото турган бирден бир себеби ошол айдоочулук күбөлүктөрдү мындай контролго алыш керек. Окутуу процесси. Мен ойлойт элем дагы бир жолу, согушта да биз антича адамдарды жоготпойбуз окшойт мына. 1000 адам деген өлүмгө алып келе турган бул не деген нерсе?